Çöntөгünden pul getirme. Ben kılıp vermem gerek bu kadar. Kılıp vermem yok. Siler adam versin. Ayıptı mı? O başıma ortaya degen yapın başıma ortaya. Başıma ortaya sen adam dersin. Мектеп бир пикирге келе албай жаңжалдашып жаткандар Шарк Айыл өкмөтүнүн тургундары. Алар мында жергиликтүү бийликтен таштанды маселесин чечип беришин талап кылышууда. Bütün barbayı örttüğünüz Alışırak çaka jönөтүп. 11'e gel örttüğünce gözüňөр kulutasыңар deyek. Madınlık musurun siz nege ruhsat verdiniz? 2 yıldan beri tügötügen aka. Ben sana ayttam, bu yak dizilini alınağındağı tögü tavızda oda. Pulunu alarken dizilge. Girbeyi tavızı bol, girbeyi. Sen bu yak binesenler. Birisi demek ama buna dostluk geldi orada. Медресе айылынын тургундары таштандыга бөлүнүп берилген жерди ижарага алып иштетип жаткан ишкер санитардык эрежелерди сактабай, өрттөп, жергиликтүүлөргө ыңгайсыздык жаратып жатканына нааразы болушууда. Алардын талабы жеке ишкер таштанды талаасын утилизация иштерин жүргүзүп турушун айтышууда. Uyuğu жер. Ал жерден эпидемия чыкса ким жооп берет? Арада эки малкана турат. Бирөө эт багытында, бирөө сүт багытында, эки коро турат. Эр жагында суу агып атат, ичимдик суу. Катар болгондон кийин шундай суруп туруп үстүгө тупурак төкүп атабыз. Төкүп атканың жок. Сен 2 ай, 3 айдан бери эч нерсе болгон жок. Шарк Айылдык аймагынын башчысы 2016-жылы Балтабаев Кабылжанга Ташлак айылындагы айыл чарба багытына жараксыз 1 гектар 26 сотук жерди элдүү пункттарынан чогултулган таштандыларды көмүп жоготуу үчүн 10 жылдык мөөнөт менен ижарага берген. Балтабаев учурда келишимдин негизинде иш алып барып жатканын айтып, таштандынын өрттөлүшү биринчи жолу катталганын билдирип, бул жерде кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгы болуп жатканын айтат. Hazır o'sha yerda buna 40 metr buni haqi bor ekan. O'sha yerda chechimga keldik. 40 metr o'zi olib, bu yoqni bizga qoldira turgan bo'ldi. Bu bir adam kirgizbeyim dedi. El geldi, dağı giresin diye otadi. Biz o'shani javob qo'ydik. Bizga o'shanda dedi, hozir el tozalikni saqlab, nimalarni o'rtaga chiqarmay, tuproq to'ktirib, vaqtida nimesini qilib, böyle yerdan kelgan musullar to'ktirmay, nima qilib deb so'yladi. Bo'ptur dedik. O'shani aqtaramiz endi. Аталган айыл өкмөтүнүн тургуну Чынберди Махмут уулу жерге таштанды төгүлбөшүн талап кылууда. Ал бул жердин жанынан көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн 2 гектар жерди пайдаланып жатканын, анын 1 гектарын таштанды жабып калганын айтат. Мен ушул жерде 2006-жылдан бери колдономун. Бул жерде Южный каналдын акысы бар, ачуу дейне 40 метрден 50 метрге чейин ушул жерде мен кагаз алып, ушул жерге мен көчөттөрдү көрктөндүрүү кылганмын. Бирок бул жерден мен Menetlerin bağlı köçetlerin üstüne musur tökülü başladı da. Şu musurlar 2013 yıldan beri tökülü başladı da. Ağaçayım men köçetlerim çoğun koyup mömöge girip kalganlardan üstüne musur tökülüp men menetin bağlanmağından düşündüp aylık mutlu kayırlıdamın. Şu yerde men bu jakta men köçetlerim var. Kalasana görsöňüzler da bolot. Bu jakta köçetlerim turatular kuurap. Men bu жерге 200 000 расход кылгам да. Şu köçetleri köktönүп суу чыгарып, bu жактарды карап, bu жактан багындай канал bu жакка жеп кетпеш үчүн көчөттө деккен. Жергиликтүү бийлик мындан 5 жыл мурда айыл чарба багытында иштетүүгө жараксыз деп эсептелинген жерди муниципалдык негизде иштетүү үчүн ачып, жеке ишкерге ижарага берген. Бирөөлөр өзүнчө мурда дарак эгип алган экен. Азыр өзүңүздөр да көрдүңүздөр, дарак эгип алып эле менин жерим дейт. 15 жыл, 20 жылдык менетим кеткен, мен дарактарым бар өйдө дейт. Мен айтым, сен колуңда документ жок, каалаганың баары эгип алып эле меники деп менчик кыла бересиңерби? Бул элдин көйгөйүн чечип, мусурун чечип атабыз бул жерде десем, бай өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул эч кулак бербейт. Себеби аны шлагбаум коюп, тосуп туруп, кароол коюп болсо, нар жагынан шаар төк, он адыр жакында. Шаардыкын аркы жапалак алып чыкпастан биз жака алып келип кетип атат. Анан аракта Кататалдык айыл өкмөтү бар, Жоош айыл өкмөтү бар, ошолор бияка төкпөсүн. Анан муну бирде Абулбансадан Шприцте да бар төгүрүштүр. Ошого кароол коюп, ошо айыл өкмөттөн башка бирөөсү мусуга киргизбегиле деп ошо мен азыр түшүндүрүп айтып койдум бардыгыначы. Башка айыл ток өзүбүздүн элдер кирсин. Анан кийин портер менен келсе да ошол биздин элдин мусуру болсо алып келип төктүрөсүң деп айтып. Бүгүнкү нааразычылыктан кийин тиешелүү кызмат жергиликтүүлөрдүн талабын аткарып, мындан ары санитардык эрежелер сактала турганын убадалады. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.